Байыркы убакта жаа жана жебе ар бир кыргыздын үйүндөгү буюм болгон болсо, азыр аны кезиктирүү кыйын. Баатырлар үчүн жаа өзгөчө орунда болуп, алардын ар биринин мүнөзүнө жараша жасалган. Учурунда саадакты жайлата жасаган чебер усталар эл ичинде өзгөчө бааланган. Кубаныч деле ата салтын унутта калтырбай, бул өнөрдү аркалап көз жоосун алган жаалары менен көпчүлүктү таң калтырып келет. Биз мурда окууну бүткөндө ушундай өнөрканада иштечүбүз баардыгыбыз. Ошол жактан универсальный болчу, ал жерде баардык нерсе жасалчу. Ошол жерден үйрөнгөнбүз баардыгын. Бүт баардыгын, мисалы, кожа, ювелирный, керамический, мүйүстүү болгон жерде ошол жерден үйрөнүп, кийин өзүнчө иштегенге туура келген. Кубаныч досу менен биргеликте бул өнөркананы 2 жыл мурун ачкан. Бул аралыкта өнөрчүлөр 500гө жакын жаа жасап саткан. Алар жасаган саадактар сувенир катары гана колдонулат. Жааны жасоо үчүн текенин мүйүзү, зымаркан жана тери керектелет. Бир саадакты жасоо үчүн 2 күн кетет. Негизи жаанын основасы мүйүз эле да. Мүйүз бул тоо текенин, кадимки эле тоо текенин мүйүздөрү. Бул мүйүз чирибейт, өзүнүн эмесинин сапаттуулугун жоготпойт. Мурдагы атылып кетип, калып калган мүйүздөрдү чогултуп чыгагандар сатат да. Ошолордон алып эле иштеп чыгып. Мүйүз негизи бул бычып ала турган материал эмес да. Бул жаратылыштан жаралган материал. Мүйүздү биринчи эле кезип алыш эле бир күндүн эмесин алат да. Анан моторго четин тартып, бул бугорлорун чыгарган эле убакыт өтө эме да. А бул кожасын кооздоп жасап коюш бул оңой эле. Негизги основасы бул да. Еще кошкондо түстөп, тартылганда эки жак кыйшайып кетпеш үчүн бекем эме керек да, бул труд керек да. Жаалардын узундугу ар кандай, ошого жараша баалары коюлат. Узундугу 1 метр 20 сантиметр болгон жаа 8000 сом, 1,5 метрлик 12000 сом болсо, эң чоңу 2 метрге жакын болуп 18000 сомго бааланат. Саадактын огу өтө кылдаттык менен жасалып, жебенин учу латундан коюлат. Бир жаанын октору сырткы кабы менен жасоого 2 жумушчу 2 күндүк убактысын сарптайт. Талант керек, шык керек да, шык керек, анан көңүл керек. Анан кубалаш керек болду. Кубалап, мен бир жазаганда эле боло бербейт да, бир жазай, 2 жазай, 3 жазайт, 4-нчү сөз болушу мүмкүн, окшошу мүмкүн. Ошондо адам ишенет, менин колуман келет экен деп, өзүнүн ичинде уверенность пайда болот. Анан дальше иштеп кетет. Мен деле не уверен болчумун өзүмө, иштей албайм деп элечи. Бек жазаганда оңой эле экен деп, ошо менин кызыгып кеткен. Андан сырткары бул жерде спортчулар үчүн чемпиондук куурлар жасалат. Өнөрчү алгач эрежесиз эр уруш федерациясынын чемпиондук куурларын жасоодон баштаган. Азыр анын эмгеги кошуна өлкөлөрдө да жогору бааланат. Кубанычтын 74.000 сомго бааланган курун 2014-жылы эр таймаштан америкалык шах бобонисти жыгып, дүйнө чемпиону болгон Актелек Жумабек уулу тагынган. Эмгеги ушундай жогору бааланганына аябай кубанычта. Буга ал өз өнөрүн сүйүп, баалаганын артынан жеткенин айтат. Кыргыз кол өнөрчүлүк болуп аткандан кийин өнөрчүлүк жактан да сувенирдин топтому, булгары, мүйүз, күмүш, алтынга жан киргизүүдө. Гүлжан Турдубаева, Темирлан Бабаев, ЛТР, Бишкек.